Ош областык төрөт үйүндө жарыкка келген 3 эмдин азыр абалы жакшы. Ата-энеси аларга мөлтүр, мүрөк жана айдар деген ысым ыйгарышты. 3 эмдин энеси Айсана Султанова буга чейин 4 эркек баласы болгондуктан баарынан да кыздуу болгонуна кубанып жатат. Кош бойлуулуктун 6-жумалыгында өзүгө түшкөнүмдө билдим, 3 эм экен. Анан ошол убакыттан баштап эле өзүбүздүн аймактык дарыгерлер менен тыкыр көзөмөлүндө болдум. Буга чейин 4 уулум бар эле. Булар менен азыр 7 болуп калды. Кыздарым жок болчу. Кыздарым менен эме кылып кубанычтамын. Кыздуу болгонума. Бизде кенде бар. Мен апам эгиздин шериги. Бирок биз 5 кызбыз, 2 уулбуз, мен бир туугандарым. Бирок эч ким биздин кайталанбады. Через неме деп коет экен го, ошо кызымда 3-чүсүндө эгиз төрөдү, 4-чүсүндө 3-өн төрөдү. Ымыркайлар жакынкы күндөрү үйүнө чыгарылат. Айына бир аз жетпей төрөлгөн үчүн бир жумадан ашык дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Биринчи баласы 2665 салмакта, кыз бала. Андан кийинки 1 килограмм 700, ал уул бала. Үчүнчүсү 1900 кыз бала. 2 кыз, 1 уул болду. Балдардын акыбалы дагы биринчи төрөлгөндө айына жетпеген, эрте төрөт болду. Азыркы учурда ушул биздин кызматкерлердин иш аракеттери менен, ушулардын мээнеттин аркасы менен азыркы учурда балдардын акыбалы дагы стабилдүү. Сизге аман-эсен төрөп алдыңызбы? Жакшы. Куттуктайбыз. 3 жылдан бери областык төрөт үйүндө 150 бала төрөлсө, 32си эгиз төрөлгөн. Ал эми 3 эм төрөлгөн алгачкы учур болууда. Ошол себептен 3 эмдин энесин оорукананын жетекчилиги да куттуктап, белектерин беришти. Бүгүн биздин ооруканада, ошонун ичинде төрөт стационарында аябай сүйүнүчтүү кабар, мындай жаңылык. Төрөгөндөн баштап эле ушул сүйүнүп отурабыз. Бир жумадан ашык убакыт өттү. Биздин ооруканада 3 эм төрөлүп, кубанычыбыз койнубузга батпай сүйүнүп аткан кезибиз. Жаңы төрөлгөн 3 эмден Ош шаардык мэриясы да кабар алганы келери айтылды. Жаш жубайлар мамлекеттик кызматта иштеп, учурда ипотекалык негизде үй алууга кезекте турушат. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.